Пайгамбарыбыздын эки сүннөтү бар. Көрүнгөн сүннөтү бар, көрүнбөгөн сүннөтү бар. Көрүнгөн сүннөтү сакал, чепкен, селде. Бирок сенде эмне жок? Намыс жок. Сенде уят жок. Сенде субханалла мында бир ичиңде бир адамга жакшы каалоо тилек жок. Бир мусулманды жек көрөсүң. Намаз окушун бир жек көрөсүң. Адашкан деп айтасың тигилерди. Сен жок. Сен субханалла динди толук кабыл экенсиң. Адамдын кадырын билбейсиң. Бирөө сагылган жакшылыгынын кадырын билбейсиң. Ойлонбойсуң кадыр жөнүндө субханалла. Курсагың тойсо болду, башка жөнүндө ойлонбойсуң. Садака бергиң келбейт, берсең доомат кыласың. Бул ислам эмес бул. Бул исламдын көрүнүшү. Ички сүннөткө амал кылмайын, сырткы сүннөт тургандан пайда жок. Анткенсе сырткыңдын баарын чечип калат. Селдеңди чечип бул дүйнөдө калат. Өйнөгүңдү чечип бул дүйнөдө калат субханалла. Шенесер ушуну. Эми үрзөнүчкө киргенде сенин ички сүннөтүң калат. Бул жерде ат-таква хахуна дейт пайгамбарыбыз. Бул жерде адамдардын бул жерин түшүнбөйсүң, билбейсиң. Керек болсо өзүң ушунча кечке тахажжуд окусаң дагы жаныңда жүргөн мындай эле жөнөкөй жүргөн бир 5 маал намаз окуйт. Кез-кезде калып калат, кез-кезде бир болуп калат. Бирок бул жер Кудай менен бир да. Билбейсиң аны. Сен адамдын намаз окуп жүргөн менен аны ыйман деп айта албайсың. Оруз отуп аны ыйман деп айта албайсың. Сен ажылык кылган адамды ыйман деп айта албайсың. Келден кечке курал кармап көчөдө кыйкып жихатта көчүргөндө сен ыйман деп айта албайсың. Бул жерде Алла мүзөнчү кергенде эки периштени киргизип туруп эң биринчи кыла турган нерсеси бул жерде ачаттагы төшүңдү суур, лахма фи судур дейт. О судур деген бул жер. Сууруп тургандан кийин субханалла жүрөгүңдө болгон нерсени, таквачылыгыңды чыгарат. Ошондо билинет субханалла. Ушул жерде мынакей. Ушул жер оңдолсо, анан мамлекет оңолот. Жок, койтайынчы мамлекетти. Биринчи сен оңолсоң, анан аялың оңолот. Экөөң оңолсо, анан балдарың оңолот. Балдарың оңолсо, үйдүн ичинде бакыт келет. Сенин үйүңдө бакыт боло турган болсо, кошу көчөмө-көчө субханалла кошунаңга тарайт. Кошунаңга чейин тарайт субханалла. Бияктан тарай турган болсо, айыл бүт бар, ушул жердин бардыгына тарайт. Бир адамдын жакшылыгы бир мамлекетти оңдоп коет. Бир адамдын жакшылыгы 1000 адамды оңдоп коет.